ушундай уюшушкан ишиңер алга жылсын. Карачы монда кандай татынакай тынчтыкта кетип баратасыңар. Бардык иштериңерге ийгилик каалайбыз. Аманчылык, дайыма береке, аялдар бар жерде дайыма береке. Ошо берекеңер өнүгө берсин, аны кут төгүлө берсин силер тарапынан. Бардык жакшылыктар, ийгиликтерди каалайбыз. Эс алымар болсун. Гүлмираның туылған күні менен де қана бүгүнкү салтанаттуу кечеңиздер менен чын жүрөгүбүздөн куттуктайбыз. Биздин бүгүнкү саякат өзгөчө сунун үстүндө баарыңыздарга суудай өмүрүңүздөрдүн узун болушун, тунук болушун каалайбыз. Бүгүнкү күнүңүздөр бүгүнкүдөн дагы абдан көңүлдүү, кубанычтуу өтүшүнө мына биз өзүбүз себептербиз. Мынакей аял сулуу, аалам сулуу дейт. Дагы бир жолу биздин сулуулугубузду дагы азалап, башыңыздардагы ак жолу ого бетер ушул жаратылыштын көркүн ачыктырат. Эмесе бүгүнкү биздин салтанаттуу аземде
жарык сен бар үчүн аялзам. Сен өмүрдүн чырагысың аялзам. Жаздын көркү сага окшош аялзам. Сүйөнүн сен булагысың аялзам. Асылзам. Жашоо сенсиң аялзам. Тазим кылат адамзат. Өмүрдөгү жакшылык сенден гана башталат аялзам. Бары сенден бакыт табат аялзам. Күн меримин сенден алат аялзам. Үйдүн куту тирегисиң аялзам. Түйшөгүңдү бүтпөйм санап аялзам. Асылзам. Жашоо сенсиң аялзам. Тазим кылат адамзат. Өмүрдөгү жакшылык сенден гана башталат аялзам. Жашоо жарык сен бар үчүн аялзам. Сен өмүрдүн чырагысың аялзам. Жаздын көркү сага окшош аялзам. Сүйөнүн сен булагысың аялзам. Асылзам. Жашоо сенсиң аялзам. Тазим кылат адамзат. Өмүрдөгү жакшылык сенден гана башталат аялзам. Салмасты бүгін сонун иш чара болуп атат. Ушул кам көрүү кыз келиндер кеңешин түзүү идеясы качан башталган? Саламатчылык 2015 жылы идея башталган, 2016 жылы уже түзүлдү. 2017 жылы официалдуу расмий түрдө документтерибизди алып, азыр 180 аялды 7 областтан бириктирген кыз келиндерди камтып отурабыз. Ушул күндө именно кам көрүү кыз келиндер кеңеши коомчулуктун ишин пандемия учурунда жана андан тышкары именно кыз келиндердин өзүнө тиешелүү учурунда дагы көп иш чараларды өткөрүп жатабыз. Андан тышкары азыр расмий түрдө дагы желегибизди чыгарып жатабыз. Азыркы күндө мынакей баарыбызга белгилүү болгон өзүбүздүн значокторубузду, ушундай формаларыбызды. Бул форма баягы илгерки эң биринчи салтыбызда калган, атабыздан калган кыргыздын жаңы келген келиндин формасы. Муну жалгыз биз эле эмес, Таттуу Турсунбаевна, Кыргыз СССР эмгек сиңирген актрисасы ушул форманы кийип чыккан.
биз башка коомдордон өзгөчөлөнүп эң биринчи келген жаңы келиндин формасын ойлоп таап чыктык. Азыр биз ушу бүт кыз келиндерди жалаң ушундай форма менен, единый форма менен чыгардык. Эми аз калдык. Желегибизди официалдуу түрдө, расмий түрдө чыгарып алсак, биз ушу кайсы жерде мероприятие өткөрбөсөк дагы биздин желегибиз, баннерибиз, значогубуз, формабыз менен эл алдында чыгып, жакшынакай иштерди көргөзүп, өзүбүздүн иш-чараларыбызды алдыга максатыбызды коюп, ушундай иштерди иштейбиз деп атабыз. Мен негизги өзүм кесибим мугалим болгондон кийин, прежде чем иш кылаардан мурун план работасын жасайм да, 1 жылдык работасын жасайм. Ошо 1 жылдын ичиндеги ар бир текст боюнча, работалар боюнча, ошо план боюнча иштелип чыгылат баары теңчи. Мисалы үчүн январь айында кайсы жумуш кызматты кылыш керек, февраль айында, март айында деп ушу ар бир ишти план работа менен иштегенге аракет кылам. Анан квартал сайын биз эмне иш кылганыбызды миграцияга отчет берип турабыз. Сиздер өзүнчө коом болуп атпайсыздарбы? Эми ошол элчилик менен, миграция менен, дагы бир комитеттер менен иштешкен учурларыңыздар болушту. Анан сиздерге жардам берген ушундай мамлекет тарабынан же болбосо жеке ишкерлер тарабынан дагы жардам берген учурлар болобу сиздерге? Бизге миграция тарабынан көп көмөк көрсөтүлөт. Элчилик тарабынан азыр бизге жардам болгон жок. Миграция тарабындагы жетекчисине Майрамбек агайыбызга чоң ыраазычылык билдирем. Жана биздин юрист эжебиз бар, ошол жерде Жаркынай Дүйшөнүнө. Ошол киши дагы бизге көп жардам берет. Анан көпчүлүгү мен общественный палатанын Госдума менен иштегенге аракет кылып атам азыр. Все-таки биз Россияда жашагандан кийин Россиянын уровенде дагы иш алып барууга азыр аттанып жүрөм. Камгору кызгелиндер кеңешинде канча айыл бар азыр учурда мүчөсү бар? Ош 7 областтан бириккен 180 айыл бар. Кызгелиндер менен айылдар менен иштешкен кандай? Чынын айтканда бул калпайтуу болуп калат. Очень тяжело. Кыйын. Кызгелиндердин ар кимдин характери ар кандай. Ошо ар бир кызгелиндин характерин, ар бир кызгелиндин сөзүн таап, өзүн таап, ошо кызгелиндердин ар бирин кылып аткан иштерине баа берип, чындап келгенде өзүмдү да жертвовать этип, ошо кызгелиндерди ыраазы кылып, бир кичине коомдук ишке өздөрүнүн салымын салганга, анан биз ошо айымдар иштеп аткан иштерди көмүскөгө калтырбай өйдө алып чыкканга дагы аракет кылып жүрөм. Чын-чынына келгенде азыр биринчи башталышынан баштап азыркы түзүлүшүнө чейин кыйынчылыктар туулду. Мен калпайта албайм, потому что деген баары бирдей шурудай тегиз болду деп. Акылым да кетти, акчам да кетти. Анан ушу кыз-келиндердин ортосундагы келишпестиктер да болуп атты. Ошолордун ар биринин сөзүн таап, тилин таап иштеп жатам азыркы учурда. Өзүңүз тарбиялап келаткан окуучуларыңыз, шакирттериңиз барбы? Сиздин ордуңузду баса турган, сиздин жолуңузду жолдогонго жардам берип аткан? Конечно бар, потому что азыр ушу мен менен кошо этектешип болуп, кадимкидей чогуу жардам берип, жаманыбызды жашырып, жакшыбызды алып отурган эң азамат кыздарыбыз, арабызда активный кыздарыбыз көп. Мен кыз-келиндердин жаматына, баарына просто ийгилик гана каалайм. Баягы жалгыздараак бак болбойт дейт. Мен жалгыз эч нерсени чече албайм. Ошо биздин кыздарыбыздын арасындагы ушундай азамат кыздарыбыз да бар. Ошо кыздар менен мен сыймыктана алам. Мен эми канча жыл иштеримин ким билет, бирок ошондон кийинки менин аркы ишимди улап кете турчу, бул тарыхта кала турчу иштерди улап кетет деп ишенип кетем. Сизден пайдаланып, сизге дагы бир ошо конкреттүү бир суроо берейин. Жакынкы аралыкта ушул Камгөрүү кыз-келиндер кеңешинин жасай турган иштери, сиз өзүңүз айткандай плановый иштери. Жакынкы аралыкта азыр биздин планыбыз чоң форум, региондор менен форумду өткөрөйүн деп турам. Ошо именно Москва эмес, Москва менен чектелип калбастан
общий Россиядагы региондогу именно аттуу баштуу лидер аялдарды дагы ошо башын бириктирип ошо чоң форум өткөрүүгө азыр план түзүп атам. Жеке эле бул биздин кам көрүү эмес, мен Ысык көл ынтымак коомундагы негиздеп түзүп түптөп расмий түрдө баарын жасап, анан Ысык көлдүн атуул балдарына ошол жерде жакшынакай жигиттерибиз бар, ошолорго төрага болуп ушу коомчулук ишти алдыга алып кеткиле деп дагы өзүмдүн салымымды коштум. Кыргыз биримдигинде да төрайым болуп иштеп келгем. А жерге дагы көптөгөн салымдарымды кошком. А жерде дагы эң биринчи газетаны ушу биздин Кыргыз биримдигинде аялдар комитети чыгарган. Ал ошол газеттерибиз архивтерде сакталып турат. Эми Кудай буйрса, бореки биз иш планыбыз азыр форумда ушу именно аялдарды көйгөйлүү маселеси региондор менен жакшы бир чоң форум өткөрөйүн деген планым турат азыр. Пандемиядан өттүк. Пандемияда Москвада көптөгөн эми аялдар үйдө отурбады, ошол бала көп балалуу аялдар, анан карыган аялдар, ошолорго сиздердин кандай жардамдарыңыздар болду? Кандайча жардам бердиңиз? Биз эми пандемия учурунда чынын айтканда пакет ташыган жокпуз, ашандарды кыдырган жокпуз. Биз только онлайн менен иштедик. Өзүбүз ошол эки баягы кыйналып турган семьяларга Сбербанк аркылуу 2000ден өдө акчаларды которуп берип жаттык. Акчалай түрүндө берип аттык. Себеп балким аларга дары-дармек керек. Балким аларга дагы бир продуктудан тышкары дагы бир көйгөйлүү квартплаттарын төлөй албай жаткандыр. Ошол сыяктуу көп коомдорду көрүп аттык, билип аттык. Ашандардан жана ар кайсы магазиндерден продукты ташыганын көргөндөн кийин биз ушундай чечимге келдик, только онлайн аркылуу наличка бергендичи. Ал наличка берген отчетторубуз да бар. Сбербанктын отчетунда биздики распечаткаларыбыз дагы сакталуу. Атайын отчетторубуз ар бир жылдын өзүнүн отчеттору жазылып, ошол жерге папкада баардык отчетторубуз менен сакталып калган. Архив түрүндө. Кам көрүү кыз келиндер кеңешинин жакын аралыкта же келечекте кандай болушун каалайсыз? Кандай көрөсүз келечекти? Бул кам көрүү деген бул именно Московская область боюнча именно мигрант аялдар үчүн ачылган. Ушул мигрант аялдар бөтөн жерде жүргөндө ыйлабасынчы, ушулардын көз жашы болбосунчу, булар дагы биз сыяктуу, мен сыяктуу эне ушулар дагы бир жаркыраган жакшы турмушта, жаркыраган жакшынакай бир жашоону каалайм. Азыркы даже Кудайдан тилегеним ушу жаркыраган жакшы жашоодо биздин атыбыз мигрант болгону менен кыргызымдын кыз келиндери бөтөн элде, бөтөн жерде жүргөндө дагы тапкан тыйыны өздөрүнө буйруп жакшынакай жашоону гана каалап кетет элем. Бардык ушу мекенимдеги алыста жүргөн кыргыз кыз келиндерге көздөрүнүн жашы акпасын, татаал тагдырларга туш келбесин, бири-бирин көрө албастык кылбастан бири-бирине жаман жашырып, жакшысын ашырган ушундай кыз келиндерден болсун деп гана тилейт элем. Рахмат. Мен киргениме 3 жыл болду да. Кеңеште сиздин кызматыңыз ким? Ошол кеңеште болсо мен казначейдин ролун алып барам да. Кайсы жердин кызы болосуз? Мен болсо Нарындын кызы болом. Баятовада төрөлгөм. Ушул коллективде жүрүп эмне таптыңыз сиз? Мен ошол мен келгениме уже бул Москвага келгениме бир 15 жылдай болуп калды да. Ошо 15 жылдай жүрдүм. Анан ушул кам көрүү аялдар кеңешине кошулганымда мен ушунчалык адамдар менен жакшы адамдарды таптым да. Анын ичинде биздин өзүбүздүн ушул кам көрүүнүн негиздөөчүсү Токтакан эже, Элекеева деген кызыбыз бар болчу. Мен мурун ушул казначейдин ролун алып барчу да. Анан жакшы адамдар менен жолуктум, көп жерлерге бардым. А так мен эчтекени билчү эмесмин. Жумуш иш деп эле жүрчүмүн да. Анан ушул кам көрүүнүн арты менен көп элдерди тааныдым, көп адамдарга жардам кылдым десем да жаңылышпайм. Ошол
эми сиз баягы азыр учурда казначейный ролун аткарып атасыз. ооба ооба. Ушул учурдан эми сизге ылайык суроо берейин. Баягы жардамга кайрылганда бир айда же болбосо бир жылда канча адам кайрылган примерно айтсаңыз болобу? Кандай адамдар жардам сурады сиздерден? Биздин немеден көп эле аялдарга жардам берип келатабыз бизчи. Мындай бирок аны мындай жашыруун да, мындай сыртка чыгарбайбыз өзүбүздүн ишибизден. Мисалы, финансылык жактанбы, медициналык жактанбы? Финансылык жактан дагы, медициналык жактан дагы жардам берип атабыз. Анан өзүмдүн ошо жеке өзүмдүн семьямдан дагы, өзүмдүн атымдан дагы көп айымдарга жардам кылдым. Дайым спонсор болуп жүрөм. Ушул кыз-келиндердин арасында сизге мисалы өөн көрүнгөн, жакпаган бир жүрүм турумдар барбы? Мисалы ушул учурдан пайдаланып кайрылуу жасап койсоңуз. Анан биздики мындай да, бул ушул биздин мүчөлөрүбүз камкөргө келгенде биздин өзүбүздүн иш-чарабызда тартибибиз бар. Ошол тартип менен тааныштырабыз биринчи, андан кийин ошол айым обязательно биздин немеге баш ийет да, потому что баягы эмне деп коет го, баш адамыбыз токтогон эже да. Токтогон эже бар жерде бүт бар тартип катуу, темирдей катуу десем жаңылышпайм. Бизде деген мисалы үчүн группабызда деген бири-бирибизди сыйлашабыз аябай. Улууну урматтап дегендей, кичүүнү кызаттап дегендей, ошол эме менен дебиз менен жүрөбүз да биз. Бизде мындай ушак дегендей вообще андай сөздөр жок. Только бирибизди сыйлашабыз, колубуздан келсе поддержка кылабыз. Жакшы. Ушул жетекчиңиз тууралуу сиздин көз карашыңыз, пикириңиз. Мен ушул кандай болушуну каалайсыз кыз-келиндер кеңеши? Биз азыр эми Кудай буйрса ушул кам көрүү кеңеши аялдар эми тааныла баштадык да. Бул эмеси токтогон эженин заслугасы. Токтогон эже мисалы үчүн мен аябай сыйлайм. Эже деген бүт өзүнүн орду менен сыйлайт, орду менен жүрөт дегендей, баарыбыз тең ушунчалык акыл насаатын айтып, как энебиздей да. Бүт жардамын да аябайт эже. Ошол баарыбызды деген тарбиялап жүрөт да. Ошо эженин тарбиясы аябай биз үчүн аябай эме. Рахмат, ийгилик каалайбыз. Мен кам көрүү аялдар кеңешинин мүчөсү, администратору Акылай Рыспаева. Кам көрүү аялдар кеңеши биринчи кыргыз биримдиги коомунан чыкканбыз биз алгач. Андан кийин кам көрүү деп ат коюп, өзүбүзчө бөлүнүп, ошол Москвадагы мигрант аялдарды топтоп жетүүдүбандан. Ошондон бери иштеп келе жатабыз. Сиз эми баягы чыгармачыл инсан катары ошол коомчулугуңуздарда, ошол мүчөлөрдүн арасында чыгармачыл адамдар көппү? Ошолор тууралуу дагы айтып өтсөңүз. Кимдер бар, аттарын атап айтсаңыз болот. Эмне жумуштар жасап атасыздар ошол темада? Бизде чыгармачыл топ бар атайын. Бизде өткөн мероприятияларда өзүбүз чыгармачыл топ алып барабыз. Жетекчи кылып Венера Сагындыкованы койгонбуз. Акын кыздар бар. Самара Насырова, жазуучулар союзунун мүчөсү. Мен дагы Москва тамада борборунда ырдап жүрөм. Биз көп иш-чараларыбызда ошо чыгармачыл мүчөлөр өзүбүз кызмат кылабыз. Сунуш же кабыл тилектериңизди айтсаңыз. Бүт эле кыргыз элине жана ошондой эле ушул Москвада кызмат кылып эмгектенип жүргөн бүт эле биздин жердештерибизге иштерине ийгилик, тынчылык, үй бүлөлөрүнө бакыт каалайм. Мен Самара Насырова. Ушул Москва шаарында 20 жылдан бери жашап жана эмгектенип келатам. Көпчүлүк мигранттар катары деле биз дагы келгенбиз Москвага. Бир 2-3 жыл иштеп, үй алып, үй салып кетебиз деп. Бирок буйрук экен. Жүрөбүз, 20 жыл болуп атат мына. Кам көрүү кыз-келиндер кеңешине кандайча кошулуп калгансыз? Качан кошулгансыз? Кам көрүү кыз-келиндер кеңешине биз 2012 жылдан баштап кыргыз биримдигинде аялдар кеңешинде Токтокан Турсунбаевна менен кошо жүрдүк аялдар кеңешинде. Андан кийин биз өзүбүзчө бөлүнүп
4 жылдын жүзү болду. Кам көрүү кыз келиндер, АКЭУ кам көрүү кыз келиндер кеңеши болуп бөлүнүп чыктык. Ошондон бери жакшы иштерди алып баратабыз, көптөгөн кайрымдуулук иштерди жасап атабыз, кыйналган мигрант кыз келиндерге жардам берип атабыз дегендей көптөгөн маданий иш-чараларды өткөзүп атабыз. Сиз учурда ушул кам көрүү кыз келиндер кеңешинин журналын даярдап атыпсыз. Эми ошол журнал тууралуу дагы өзүңүз жетекчи башкы редактор катары айта кетсеңиз. Журналга эмнелерди катып атасыздар, эмне максат менен чыгарып атасыздар? Бул кам көрүү кыз келиндер кеңешинин алдында түзүлгөн кам көрүү журналынын негизги максаты, негизинен биз кам көрүү кыз келиндер кеңеши 7 дубандан түзүлгөн. 7 дубандын кыз келиндерин чогултканбыз. Бизде бөлүнүү, сен оштук, сен башка жактык деген бөлүнүү нерсе жок. Ошондуктан ошол кыз келиндердин башын бириктирип, андан тышкары жөнөкөй гана мигрант кыз келиндер чогулган жок. Ар биринин өзүнүн жакшынакай кесиптери, мисалга ала турган болсок, бирөөсү бизнес леди, дагы бирөөсү мугалим, дагы бирөөсү журналист, акын жазуучулар бар бизде, көптөгөн медиктер бар. Иши кылса көптөгөн кесиптин ээлери бар. Ошолордун бейнесин ачып берүү биздин максат. Ошолордун жүзүн ачып берүү, элге таанытуу деген максат менен ушул журналды чыгарууну даярдап атабыз. Чыгарууну чечтик. Буюрса жакынкы күндөрдө чыгып калат. Эми сиз бул коомдо деги ушул башынан бери аралашып экенсиз. Жалпысынан сиздерге кайрылган айымдардын арасында туура кандай жардамдарга муктаждарды көрүп атасыздар? Ооба, биз башынан эле аралашып жүргөндүктөн көптөгөн тарыхтар өттү десек болот да. Орусча айтканда көптөгөн кыз келиндердин историяларын көрүп атабыз. Мисалга ала турган болсок, баягы эми улуу сөздө уят жок деген сөз бар кыргыз элинде. Боюнда болуп калып, барар жери жок, же болбосо ишенген адамы таштап кеткен кыз келиндер. Основной ошол тема да биздики. Ошондой кыз келиндерге баягы таштап кеткен жигитин таап, ошого кайрадан кошуп берип, болбосо моралдык жана материалдык жактан колдоо көрсөтүү. Биздин негизги максатыбыз, негизги девизибиз моралдык жана материалдык жактан кыз келиндерге колдоо көрсөтүү болуп эсептелет. Жетекчиңиздер Токтоган Эсенова тууралуу сиздин пикириңиз кандай айым, кандай жетекчи? Сиздерге эмнеси менен ушул жагат, анан жалпы эле кам көрүү кыз келиндер кеңешине кандай сунуштарды киргизмекчи элеңиз? Биздин жетекчибиз Токтоган Турсунбаевна Эсенова. Бул аябагандай лидер айым, күчтүү айым десек болот. Анткени ушундай кыздардын башын бириктирип, күнү келсе 2 адамдын башын бириктирүү деле кыйын иш да. Бул биздин кам көрүү кыз келиндер кеңешинде 180ден ашуун кыз келиндер бар. Ошолордун баардыгын бирдей тартипте өзүнүн талаптары менен, күчтүүлүгү менен башын бириктирип отурат. Күчтүү айым албетте, Токтоган эжедей болуш биздин дагы милдетибиз, биздин дагы кыялыбыз десек болот. Бардык тараптан төгөрөгү төп келишкен айым десек болот да. Сунушуңуз кандай сунуш киргизсе болот дейсиз? Эми кыз келиндер кеңешине сунуштар албетте жакшы сунуштарды киргизгибиз келет. Себеби деген бизде мындай сөз бар да, ар бир айымдын өзүнүн идеяларын угуп көрөбүз. Ошолордун керектүүлөрүн камтыйбыз, өзүбүзгө алабыз. Эми ар дайым менин сунушум тартипте, ынтымакта, биримдикте болуш керек деп ойлойм да. Учурдан пайдаланып, биздин АКЭУ кам көрүү кыз келиндер кеңешине эң башкысы ден соолук каалаймын. Андан тышкары мына учурдагы көйгөй болуп аткан пандемиядан эсен аман болушун каалаймын. Айттырбай келген оорудан, кырсыктан, беажал өлүмдөн сактасын Аллахым бизди. Баарына ийгилик жана биримдик. Мен Айнура Бекболотова, Ысык көлдөмүн. Кыз келиндер кеңешине кошулганым эң түптөлгөндөн баштап 17 жылдан бери ушул кыз келиндер кеңешинде жүрөм. Кыз
келиндер Камкөрү кыз келиндер кеңешине кандай сунуштарды киргизет элеңиз? Сунуштар эми мен көбүнчө бул маданият жагында жана чыгармачылык жагында сунуштарды киргизет элем. Ушул кыз келиндердин ыр жазган, ыржандуу кыз келиндер болсо орусча жардам берет элем да, китептерге, альманахтарга чыгарганга жана орус чөйрөсүнө кошконго абдан чоң жардам берет элем. Ошого кыздарды үгүттөйм, эгерде орусча ыр жазган кыздар бар болсо. Каалоо тилегим эми жалпы эле кыргыз элине каалоо тилегим аманчылыкта болуп, ден соолукта болуп, ар кимибиз үй бүлөбүз менен бактылуу бололу, эли жерибизге тынччылык берсин. Алыста иштеп жана жашап жүргөн кыргыз элдериме, кыргыз жергечилигиме, кыргыз элиме баардыгына аманчылык, ден соолук, ар ким өз ойлогон максатына жетип, Кыргызстанга аман эсен жетип алалы. Мен Венера Сагындыкова, ушул аялдарга кам көрүү кеңешинин мүчөсүмүн. Аялдарга кам көрүү кеңешинин маданият тарабын жетектейм. Бүгүнкү күндө ушул баягы карантинге байланыштуу энелер күнү белгиленбей калган. Анан кийин жанагы форумга байланыштуу дагы ошол эки салтанатты бирге белгилеп коелу деп, мынакей ушул жаратылыштын бир жакшы жеринде, суунун үстүндө чогулуп отурабыз. Баягы кандай десем, суу өмүрдүн булагы деп коет го. Ансыңарындай ошо бардык эле айымдарга, бардык эле апаларга өмүрлөрү узун болсун, ден соолуктары чың болсун, ааламдын көркү апалар дейт. Ошол апалар дүйнөнү термелтпей кармап турган биздин апалар экен. Ошол апаларыбыздын өмүрү узун болсун деги эле баскан жолунда таш болбой, баскан жолу дайыма гүлгөр болуп турсун демекчимин. Силерге кыздар абдан чоң ыраазычылык, кайда барбасак ошол силер менен бирге болуп калабыз. Силердин ушу кылып аткан кызматыңар дагы, ушу Москвада жүрсөңөр дагы ушу мекендештердин ар бир кылып жаткан ишин, кылган эмгегин, кандайдыр бир салтанат болобу, же болбосо бир кандайдыр бир иш-чара болобу, ошолордо ушу силердин эмгегиңер чоң. Мен силер өзгөчө бир таасирлөнүү менен мындай өзгөчө жүрөгүмдөн терең ыраазычылык билдирем. Кыздар бар болгула, ишиңерге ийгилик. Кам көрүү кыз келиндер кеңешинин ушул маданий жаатындагы иштер жеткиликтүү алып барылып келатат деп ойлойсузбу? Анан ушул коомдун ичинде мүчөлөр, маданий тармагында иштеген мүчөлөр көппү, азбы? Сиз эми ушуну жүктөсөңүздөр. Албетте маданий иш-чараны алып барууда эми баягы өзүм мен минтип алып барып атам деп айтуу мага өтө оор. Себеп дегенде ошол эл тараза, эл сынчы ошол камкордун мүчөлөрү жумушумду баалайт. Анан ушул аялдарга кам көрүү кеңешинин төрайымы Эсенова Токтокан эжекебиз кандай баа берет? Ал ошол эженин салмактуу баасында деп билем. Анан албетте маданий жактан бизде абдан мындай өнөрлүү айымдар көп. Бири дастанчы, бири манасчы, бири комуш чертет, бири ырдайт. Кыскасы ар ким өзүнүн өнөрү менен чыктуу. Бизде баягы диплому жок актрисалар да бар. Ар кандай иш-чара болсо дагы баягы ролго түшүп, ошо ролду бөлүп берип койсоң, ошону сонун кылып баягы артисттерден дагы ашыра аткарып бергени мага абдан жагат да. Баягы себептен кышындасы ушундай нерсе уюштуруп, ошондо ролдорго түшүп бергенде мен өзүм таң калып калгам да. Неужели депчи, эмне үчүн ушундай бат эле ушундай образга түшүп аткарып бергенде мен чындап эле баягы таң калгам да. Ошон үчүн бизде ар тараптуу биздин ушул камкордук кеңеште ар кесиптин ээлери бар. Ошол кесиптин ээлери ар нерсеге шыктуу экени байкалды да. Кыргыз эли байыртадан баягы алмуштактан эле өнөргө бай да. Ырда уктап жаткан жерде ырда десең ырдашат, бийле десең бийлешет. Андыктан кыргыз калкымдан, кыргыз элимдин каада салтынан айланам. Ушу кыргыздын кызы болуп төрөлүп калганыма мен абдан жаратканга миң шүгүр кылам да. Сиз эми ошол маданияттын адамы катары бүгүнкү формаңыздар тууралуу сурагым келип атат да. Ошол форма өзүңүздөргө жактуу. Анан бул форма тууралуу эмне демекчисиз? Бул форманы ошол биз деген баягы жанагы оймо чийме көбөйүп кетпедиби? Анан биздин баягы Таттуу Турсунбаева эжекебиз ушундай бир жөнөкөй эле аял заты болгон. Анан жөнөкөй эле ушундай ак көйнөк кийип, анан кызыл чыптама, кара чыптама кийген экен да. Анан бул жөнөкөйлүк биринчиден, экинчиден бул ак деген баягы энелердин
тилеги ак ар дайым элечи ушул энелердин тилеги ар дайым ушул ак көйнөктөй ак болсун деп биздин ушул камкордук кеңеште ак менен кара бир жүрөт дейин десең баягы кийген чыптамабыз ошол ак менен төпкөлсүн деп ушундай жөнөкөйлөп немеде тиктирип койдук. Бизди кымбат деле эмес 8 миң 10 миң сом тиктирген жокпуз. Акчасы аябай эле жөнөкөй, өзүбүздүн чөнтөгүбүзгө да туура келди. Жакты, албетте жакты. Ушул форманы ойлоп баарыбыз кеңешип анан кийин ушул форманы тиктирели деп бир чечимге келгенбиз да. Алчадай жүзүң мөлдеткен апаңнан башка өппөгөн алажа сайган чырпыктай анда сен 15 жашта элең анда сен 15 анда мен 15 анда сен 15 жашта элең абыз калыптыр. Антсе дагы биздин жаштык балдарыбызга кыздарыбызга калды өкүнбөйбүз. Өмүр болсун ушул суудай өмүрүбүз тунук болсун, өмүрүбүз узун болсун демекчимиз. Өзүңүздү тааныштырып өтсөңүз, кайсы жактын кызы болосуз? Мен Кулумбетова Анаркан, Нокен районунан болом. Москвага келгениме 10 жыл болуп калды. Мына ушул аялдар камкорлук комитетине кошулганыма 6 жыл болуп калды. Мына ошол 6 жылдан бери ушул аялдар менен биргеликте ар түрдүү иштерди алып барабыз. Камкорлук кыз-келиндер кеңешинде сиз эми баягы чоң апа катары ошо жаш кыз-келиндерге кандай кеңештерди берер элеңиз? Мен эң эле айтарым, Москвага келгенде негизинен иш менен гана чектелбестен, иш менен гана чектелип калбастан биз өнүгүшүбүз керек, өсүшүбүз керек. Өзүбүздүн өсүү өнүгүү менен өзүбүздүн коомго, Кыргызстанга салымыбызды кошушубуз керек. Кандайынча? Качан гана биз өсүп өңгөндө биз менен кошо кыргыз эли өнөт, биздин бала чакабыз өнөт, биздин үй бүлөбүз өнөт, өсөт. Ар тараптан өнүгүшүбүз керек. Бир эле финансы жагынан айткан жокмун. Ар тараптан өнүгүшүбүз керек. Анан эң эле негизги айтарым айрыкча жаштарга билим алгыла демекчимин. Билим алсак, биз билимдүү болсок, эч качан мындай ишсиз калбайбыз. Өзүбүздүн ордубузду бул жашоодо таба алабыз. Калоо тилегим биздин аялдарга, биздин ушул коомдук бирикмеге айтар элем. Биз иш менен гана чектелип калбастан ар тараптуу өнүксөк. Спорт жагынан, маданий жактан, моралдык жактан ар тараптан өнүккөн, өскөн, өнгөн аялдардан болсок, лидерлерден болсок, биз ошондо өзүбүздүн коомго, Кыргызстанга кошкон салымыбыз деп эсептейм. Мен 2015-16 жылдары кам көрүү аялдар кеңеши жаңы түзүлүп жатканда ошондо кошулгам. Ошондо Токтокан эжекебиз ушул кам көрүү аялдар кеңешинин коомун түзүп, аялдарды чогулуп жаткан экен. Ошондо ошо айтып эле кошулгам. Эки өзүңүз кандай жумушта иштейсиз, эмне жумуш аткарасыз? Өзүңүз тууралуу кенен маалымат берип өтсөңүз. Москвага келгенибизге 15 жыл болду. Ошол келип ар түрлүү иштерди иштедик. Анан өзүбүздүн үй бүлөбүз менен чакан бизнес ачканбыз. Ресторан жаатында. Ошол азыркы убакта ресторан менен алектенебиз 10 жылдан бери. Кам көрүү кыз-келиндер кеңешинин төрайымы Токтокан Эсенова тууралуу сиздин өзүңүздүн пикириңиз кандай айып, кандай жетекчи? Анан сиздерге эмнеси менен жагат, эмнеси менен жакпайт? Токтокан Эсеновна бул абдан
кандай десем, көрөгөч, алысты көрө билген, адамдын ички дүйнөсүн сезе билген эне катары, аял катары күчтүү айым деп айта алам. Жана жеке адам катары дагы жогорку бийик сапаттары бар. Ар бирибиздин кабак кашыбызга, ар бирибиздин сүйлөгөн сөзүбүзгө, биздин кандай десем, ушул эне катары эне баласына кандай кам көрсө, ошондой кам көрүп, ошондой аракет кылган аял. Негизи эле коомдун жалпы ушунчалык жакшы аялдар чогултушкан, ошол анан баарыбыз ынтымактуубуз. Сиз жеке ишкер катары ушул кыз келиндерге дагы сиз дагы ошол кам көрүүнүн ичинде жардам берип келатасыз. Анан ошол кыз келиндердин ичинен көбүрөөк кандай маселе боюнча кайрылгандарды билесиз? Кам көрүүгө ар кандай маселе менен кайрылышат. Мен айтар элем, бир гана моралдык жактан эмес, материалдык жактан кайрылгандар көп болот. Көп эле аялдарга, кыз келиндерге колубуздан келишинче жардам бердик. Кээ бирөөнү документ жасоо жагынан, кээ бирөөнү болот жашоодо мындай туура жолго түшө албай, ушундай бир кыйналып турган убактар болот. Ошол мезгилде туура багыт көрсөтүүгө да жардам беребиз. Кам көрүү аялдар кеңешине калып кетелим. Мындан ары дагы ынтымагыбыз артып, бир туугандай болуп, бири-бирибизге ушунчалык сыйыбыз артып, мындан ары дагы биздин кыргыз аялдарга, келин кыздарга туура багыт көрсөтүп, туура жол көрсөтүп, колубуздан келген жардамыбызды берип келмекчибиз. Аманчылык болсун, эң биринчи ден соолук болсун. Мен Чолпон Тогузакова Баратбаевна. Ысык көлдүн кызы болом. Жети Күз районунан, Актерек селосунан. Москвада канча жылдан бери жүрөсүз? Эмне жумуш аткарасыз? Мен Москвага келгениме 2 жыл болду. До этого Питерде болчумун. Азыр болсо доктор физика-математический науктун помощницасы болуп иштейм. Ишим жакшы буюрса. Кам көрүү кыз келиндер кеңешине кандайча кошулуп калгансыз? Бул жерде Москвада Ысык көл коому бар экен. Ошол жерден Токтакан Эсеновна менен таанышып, Токтакан ушул коомго киргизип, ошондон ушул аялдар кеңешинде чогуу жүрөм. Кыз келиндер кеңешине кандай сунуштарды киргизмекчисиз? Эгер мунун болсо, жаңы бир кошулуп келаткандарга же болсо дагы өзүңүз кайсы кемчиликтерди көрүп атасыз? Азыр бул жаңы Москва областында жаңы уюшулган, биринчи уюшулган аялдар коому да. Азырынча Токтакан Эсеновна болушунча колунан келишинче абдан эле кемчилиги жок жардамдарын берип атат. Кыз келиндерге эмес, бардык кыргыздарга деп айтсам болот. Учурдан пайдаланып, мен айткым келет, бул дүйнөдө тынчтык болсун. Кыргыздарыбыздын келечеги кең болсун. Ар бир ушундай күнүбүз ар бир адамга бакыт таалай, ден соолук, жакшы күндөрдү алып келсин. Тааныштырып өтсөңүз, коомго кантип качан кошулуп калдыңыз? Мен Алакунова Даражан, Дүйшөн Акуновна Нарын шаарынан болом. Мен 3 жылдай болуп калды кошулганыма. Бул коом мага бардык ошо 7 областтан, бардык жактан барбыз. Анан аябай ынтымактуулугу, анан ошо Токтокан жеринде иш алып барган аябай жагат. Ушул коомго бардыгына бардык ийгиликтерди каалайм, баарына. Ошо бардык аялдарга аялдык бакыт таалай каалайм. Ошо иштеринде ийгилик болсун. Ошол коом эч качан эме болбосун дейм да, көп ушундай мероприятияларды өткөрүп, көп жылдарга созулуп, мундан мунга калса экен дейм. Мен Дүйшекеева Венера Орузбаевна. Кам көрүү кыз келиндер кеңешине кандайча кошулуп калдыңыз? Кам көрүү кыз келиндер
коомуна Токтокон эже аркылуу кошулуп калдым. Качан кошулдуңуз? Аз эле болду, көп убакыт өткөн жок, бир 3-4 айдын жүзү болуп калды. Сизге бул кеңештин эмнеси жакты? Бул кеңештин жакканы ушундай чогулуп, өздөрү менен өздөрү көңүлдөрүн ачып, действительно биз аял экенибизди билгизгени жакты да, аябай. Кандай калуу тилектериңиз бар? Эми ушул коомго калуу тилектерибиз мындан ары ушинтип өнүгө берсин, өркүндөй берсин, аркабызда өсүп келаткан жаш кыз келиндерди арабызга кошуп алып, ошолорду татыктуу кылып тарбиялап чыгарганга ошондой немени каалап кетет элем да. Көбүрөөк уже ооба, жакшылыктарды жасай беришсин. Ооба, азыр бизде момтип ушул кыз келиндерди, коомун билбеген жаш кыздар, келиндер өтө көп. Ошолорду арабызга кошуп, ошолорду жашынакай кылып тарбиялап, коомдун татыктуу мүчөсү кылып чыгарганга тилектешмин. Номорова Гүлипа. Тиги бийик Алайдан келгенмин Москвага. Кам көрүү кыз келиндер кеңешине кандайча кошулуп калдыңыз? Мен Москвага келгенде кыз келиндердин проблемасын ачык көзүм менен көрдүм. Ошонун негизинде кандай жол менен жардам берсек болот? Кандай болгондо биздин кыздар здоровый балдарды төрөйт? Эмне себептен бүт оор жумуштарды аялдар кылыш керек деген вопросторду өзүмө коюп келдим. Кайсы жол менен канткенде ушул кыздарга жардам бере алабыз? Ушуларды канткенде духун, рухун көтөрөбүз деген вопростордун үстүндө иштедим. Анан кийин ушул бар жогубуз тилектерибиз бир, ниеттерибиз калыс, кыргыздын аялдарынын кругозору, жашоодогу, коомдогу орду бийик болушун кааладым. Ошонун негизинде ушу аялдар коомуна өз тилегим менен келип кошулганмын. Бул коомдо уже 5-жылга карап калды, иштеп атам. Алымын жетишинче жардам берүүгө дайым даярмын. Жардам бергенде сиз кандай жардамдарды берип келесиз? Кээ бирки мезгилдерде моральный жардам керек болот кыздаргачы. Ушундай жолдошунан ажыраган, жакшы жол менен, жаман жол менен ажыраган, балдары кыйналып аткан, оорукчан бала төрөп алып, күйөө таштап кеткен кыздарга ушундай жүрөгүм менен, көзүм менен эмес ыйлабай, жүрөгүм менен ыйлап ушуларга, ушул кыздардын кийинкиде сонун болот, мындан дагы сонун болот. Бул айдын жарымы караңгы, жарымы жарык алтыным. Кийинкиде сонун болот деп ушул кыздардын жашоого болгон үмүтүн көтөргүм келди. Кээ бирки мезгилде материальный жардамга керек болот. Материалдык жардам чындыгында керек болгон жерде биздин өзүбүздүн коомдун фонду бар. Ошодон негизинде аялдар комитети өздөрү чечет, ошонун негизинде жардам беребиз. Материальный жардамды общество чечет. Моральный жардамды бар жогубуз берүүгө даярбыз. Себеби бизде ар түркү бүт Кыргызстандын 7 областынан топтолгон аялдарбыз. Бизде толугу менен аялдардын проблемасын карайбыз да. Ошондуктан мен өзүбүздүн кыргыздын кыздарына дайыма морально жардам берүүгө даярмын. Калуу тилегим здоровый общество дейбиз, генетика бузулбасын дейбиз. Менин биринчи тилегим Москвага келгенде ушу биздин генибиз бузулбаса экен. Биздин кыздардын ден соолугу чың болсо экен. Ушулар эч качан оорукчан бала төрөбөсө экен. Здоровый мать, здоровый ребенок родит деген теманы алдыга коюп, ушулар менен көп жол иштедим. Кыздарга питанияңарды өзгөрткүлө, мол тамактарда кальций бар, муну тамактарда калий бар. 50-дөн ашкандан кийин калий жетпей калат кыздар, могу тамакты көбүрөөк жегиле, компот ичкиле, 30дан кийин 30га чейинки жаштарды кальций жегиле, холодец жегиле, могу тамактарды жегиле деп көп мезгилде рациондор менен жардам бердим. Бизде ар жактан келген кыздар бар Кыргызстанда. Ошондуктан бул кыздарга өздөрүнүн тилин таап, подходящий моментте подходящий жардамдарды берип келем. Ушул кыздарыбыз коомдо дегеле кыргыз элим аман болсунчу. Дегеле тыл күчтүү болсо мамлекет сакталат дегендей, биз ушу тыл болуп аялдар ушу күчтүү болойлучу. Балдарыбызды, уулдарыбызды, дегеле бизди коргогон жигиттерибизди дайым жакындан жардам береличи. Ушулардын тилек максаттары орундалсын. Ошонун негизинде аял болуп турайлычы. Ошонун негизинде дегеле ушулардын катарында
өзүбүздүн коомдогу ордубузду татыктуу аткарайлы деген ниеттемин. Дайым жакшылыктарды каалайм кыргыздарга. Атым Тазагүл, Алайдын кызы болом. Сапарбаева. Кам көрүү кыз келиндер кеңешине кантип кошулуп калгансыз? Бул кеңешке кошулганыма 1 жыл болду. Ушул булардын кылган жумуштарын, ушулардын жакшы өткөргөн мероприятияларын көрүп, булар жөнүндө жакшы маалымат алган үчүн ушулардын катарында болгум келди. Жалпы айымдарга эмне дейм эми? Буларга үй бүлөлүк бакыт, ден соолук, иштеринде ийгилик болсун. Аялдар азыр жашоонун эң оор эмесин көтөрүп калдык, жүгүн. Ошол көтөргөн жүктөрүбүз жеңил болсун. Балдарыбызга жакшылыктарга буйрсуп, жакшылык күндөрдө жүрөлүк. Көйнөктөрдү сиз тиктиңизби? Көйнөктөрдү мен тиктим. Кандай түйшүктөрдү жаратты? Мисалы, кээ бир адамдардын характерине жараша деп койсун, ошол нелер болбу сизде? Эми 35 кишиге көйнөк тигиш 35 кыялды өздөштүрүш болот экен да. Өзү негизи усиленно 1 ай иштедим да. Ушул көйнөктөрдүн үстүнөн. Азыр өзүм ошол жеке ишкана ачтым. 2 айдын жүзү болуп калды. Белгилеп өтсөм, Токтокан Эсеновага умрага кийчү кийим тиктим. Акылайдын кийимдерин тигип жүрөм. Анан Тамада борборунун кыздары кайрылат. Байва Нургүл. Кайсы жактын кызы болосуз? Сколдун. Скол Сарой айылынан. Кыз келиндердин ушул кеңешине кандайча кошулуп калдыңыз эле? Мен Токтокан эженин аркасынан кошулуп калам. Кыз келиндер коомду көп жакшы иштерди алып келип атат. Мен киргенден бери жакшы чоң жетишкендиктер да бар. Токтокан Эсенованын аркасынан көп аялдар кыз келиндерге жардам берип жүрөт. Сунушум дагы коом өркүндөй берсин, өсө берсин, мигрант тала жерде жүргөн кыз келиндерге жардамыбыз тие берсин. Жумаева Канике Баскановна. Кайсы жактан болосуз? Талас облусунан, Талдыбулак айылынан болом. Элеке Нургүл аркылуу киргем. Нургүл эже. Кам көрүү кыз келиндер кеңешинде сиз көбүнчө кандай жардамдарды берип келатасыз? Кандай десем, жетишсиздерге жардам берүү, акчалай жагынан жардам берүү. Баарына чын ден соолук, иштерине ийгилик, ар дайым ушундай ынтымакта, жакшы ынтымак каалайм. Ушул өзүңүздөрдүн коомдо кам көрүү кыз келиндер кеңешинде кимдерди айта аласыз активдүү деп? Токтокан эже, Гүлмира эже, Нургүл, Айнура, Акылай, Тазагүл. Эми айтсам көп. Рахмат ушул эжелерге ар дайым жардам кылып, баарын активдүү катышат. Биз де ошо кармап жүргөн ошо Токтокан эжеге чоң рахмат. Башыбызды бириктирип, баарыбызды кармап дегендей. Сизде бала чакаңыз менен бул жактасыз? Бир кыз, бир уулум бар. Эмне жумуш кыласыз? Мен магазинде иштейм, продавец-консультант болуп иштейм 4 жылдан. Мен Кадырбаева Айдинакан Сатаровна. Москвага качан келдиңиз эле? Москвага мен 2006 жылдан бери Москвадамын. Кам көрүү кыз келиндер кеңешине кандайча кошулуп калдыңыз? Кам көрүү кыз келиндер кеңешине Жумаева Канике ошол аркылуу кошулдум. Кошулганыма өтө кубанычтамын. Каалоо тилегим ден соолуктары чың болсун. Өмүрлөрү узун болсун, өрүштөрү жайык болсун. Эмне максат менен ушул бөлөк жерде жүрөбүз, максаттарына жетсин, кылган максаттарына. Эмне дейбиз эми? Кам көрүү кыз келиндер атына заты жарашкан, бири-бирибизге кам көрүп, аялдар кеңеши болгондон кийин аялдарга жардам берүү максатында түзүлгөнбүз да биз. Ошол максатта түзүлгөнбүз. Ошол максатыбызга жетип эле кыз келиндердин максаттарын орундатып жүрө берели. Жардамыбызды аябайлы дегендей. Канча жаштасыз? Азыр 52 жаштамын. Бала чакаңыз? 2 кызым бар. Бир кызым студент Москва шаарында. Бир Жалал область, Сузак районунан болом. Эми ошол Москвадагы элекендештердин кыз келиндердин арасындагы сиз өзүңүз туш болгон маселелер бар беле? Ошолорду чечкенге кам көрүү кеңеши жардам бере алдыбы? Сиздин оюңуз боюнча? Менин оюм боюнча жардам берип эле келе атат.
жардам берип эле келатат. Бим мисалы кыз келиндерге жардам керек болгон болсо биз групповой эле группага ташталат, эч отказ кылган болгон эмес. Жардам берип эле келатабыз. Жакшы. Майрамыңыздар кут болсун. Ишиңиздерге ийгилик. Рахмат. Мен Токсонбаева Замира. Ошо Баси, Кара Суу район 30 айылынан болом. Камкөрү кыз келиндер кеңешине кандайча кошулуп калдыңыз? Камкөрү кыз келиндердин группасына мен Самара досум аркылуу кошулуп калдым. 2 жылдан бери ушул группада жүрөм. Аябай жакшы, шайыр. Ушу бүгүн дем алып жүрөбүз. Теплоходто айланып, көңүлдүү өтүп атат аябай. Бүгүнкү күндү жакшы көңүлдүү өткөрүшсүн, ден соолукта болушсун, оорушпасын эч качан. Дайым ушинтип жадырап, жайнап, Кыргыздын суйкайган кыздары дайым жашынакай боюнча жүрө беришсин. Москвада тынччылык каалаймын, эч качан баарынын үй бүлөсүнө тынчтык, бактылуулук, жакшылык. Мен өзгөнүн кызы болом, атым Гүлмира. Камкөрү кыз келиндер кеңешине кандайча кошулуп калгансыз? Бул Москвада ушу кыз келиндер уюму бар экенин мен мурун билчү эмесмин, чынын айтсам. Жакында эле билдим. Биз ушуну угуп, досум бар эле, ошолор аркылуу угуп, ушу кыздар бар экенин. Аябай бүгүн келип биринчи жолу катышып отурам. Ушунчалык аябай көңүлдүү, шаңдуу. Мен ушунчалык кубанычтамын, ушу Кыргызстандан алыс жерде, ушул жерде жүрүшүп дагы ушундай шаңдуу кылып, биздин ушу улуттук каада салтыбызды калтырбай ушундай кылып чогулуп жүргөндөрүнө мен аябай кубанычтамын. Жалпы ошо бүгүнкү учурдан пайдаланып, камкөрү кыз келиндер кеңешине өзүңүздүн каалоо тилегиңизди айтып койсоңуз. Биринчиден ушул уюштурган адамдарга, кыз келиндерге аябай чоң ыраазычылык билдирем. Потому что бул кыздарыбыз баарыбыз Москвада эмне өзүбүздүн үйүбүздө эмес көрүп баары кээки жерлерде иштешет, чарчашат, ушуларды уюштуруп, ушулар үчүн бир кача бы 1 айда, 2 айдабы бир ушундай жакшы уюм уюштурушуп, аябай көңүлдөрүн ачкан үчүн ушуларга аябай чоңдон чоң ыраазычылыгымды билдирем. Мындан кийин иштерине ийгилик, ар дайым ушинтип адамдардын баардыгын бириктирип жүрө берсин. Кыздарыбыз ушундай биригип жүрө берсин, ушуну каалайм. Мен атым Гүлнара, фамилиям Курманбаева. Нарын Атбашынын кызы болом. Азыр сиздерде ушундай бир иш-чара болуп атат да? Ооба. Анан ошо камкөрү кыз келиндер кеңешине сиз кандайча кошулуп калдыңыз? Мен бул Нарын коому аркылуу кошулуп калдым. Ошол жерде бизде той болуп атты эле Нарын коомунда, ошондо токтокон эже барып, анан ошо таланттууларды издейбиз деп, анан сиз манас айтат экенсиз деп, анан ошо кошкон токтокон эже. Кыз келиндер кеңешине каалоо айтасыз? Ар дайым асманыбыз ачык болсун, ишибизге ийгилик, ушинтип бири-бирибизге жардам берип жүрө берелик деп. Мен Бакиева Зура. Бул Москвага келгенимде мына 11 жыл болду. Гражданка России. Мен кайсы жактын кызы болосуз? Мен Оштон Карасуунун кызымын. Камкөрү кыз келиндер кеңешине кандайча кошулуп калдыңыз? Каяктан уктуңуз? Мен ушул коомду өзүм издеп жүргөнмүн, кошулуп калдым. Кошулганыма аябай кубанычтамын. Бул жерде бүт 7 областтан турган бүт активный аялдар биз биригип ушул Москвада кыйналып жүргөн кыз келиндерге жардам берип атабыз, аларга туура жол көрсөтүп атабыз. Мен ушул коомго кошулганыма аябай кубанычтамын. Бул жерде бүт өзүнүн жеке иш аткарган активистка, мындай аябай чоң организацияда иштеген кыз келиндер бар. Мен сыймыктанам бул коомго кошулганыма. Каалоо тилеймиз. Мен эмне дейм, асманыбыз ачык болсун, жерибизде дайым тынчтык болсун. Баарыбыз ушу энебиз Кыргызстанда жүргөн биздин энелер тынч болсун, аталар, тууган уруктар баары тынч болсун. Биз ушул дайым жүрөгүбүз Кыргызстан деп согот. Кудай кааласа, Кыргызстан, Россия дайым ынтымакта болсок, мен кааларым ушу жер жүзүндө дайым тынчтык болсо, ынтымак болсо. Мен Урманбетова Майрам. Камкөрү кыз келиндер кеңешине качан кошулдуңуз эле? Мен жакында эле кошулдум. Камкөрүнү мен мурда эле билчүмүн. Былтыркы жылдарда мени конокко чакырышып, ушундай болду. Билип жүрчүм, бирок кошула элек болчумун да. Официально бир жума мурун кошулдум. Камкөрү кыз келиндер кеңеши сизге эмнеси менен жагып атат? Азыр кандай десем, азыр эми коллектив эми бул бүтүн Кыргыздын 7 дубанынан кошулган кыз келиндер болуп атат да.
эмнеси жагып атат, мага баардыгынын мындай биримдикте бири бирин түшүнүп, бири бирин сыйлаганы, кимде проблема болсо ошого чечишкени жагып атат да. Ошого чечишет да. Жалпы эле ушул бүгүнкү учурдан күндө пайдаланып, калуу тилегиңизди айтып койсоңуз болот. Кам көрүү кыз келиндер кеңешиндеги жалпы айымдарга. Кыз келиндер кам көрүү коомуна мен айткым келет, кыздардын баарына эң негизгиси ден соолук, иштерине ийгилик, дайыма эле ушундай биримдикте эч убакта бөлүнбөй, биз кыргызбыз деп кыргызыбыздын атын даңкын чыгарып жүрө бергенге. Ушундай тилекти айтмакмын. Мен Акунова Айжан Эделовна, кам көрүү кыз келиндерге Токтокан Эсеновна кошкон. Качан кошулдуңуз? 18-жылы май айларында. Кыз келиндер кам көрүү кеңешине кандай сунуштарды киргизет элеңиз эгер? Кыз келиндер ошо айтылып тургандай кыз келиндер дегенде эле кыз келиндерге ошо Москва областында жүргөн ар кандай тагдырларга туш болгон кыз келиндерге жардам берсек, жардам берип келебиз, дагы деле ошондой кыз келиндерге жардамыбызды аябай берсек деген сунушту киргизет элем. Учурдан пайдаланып, ошо жалпы кам көрүү кыз келиндер кеңешине калуу тилейбиз. Жалпы кыз келиндерге калуу тилегим, алдыга койгон максаттарыбыз көп, аябай чоң-чоң. Ошол максаттарыбыз ишке ашса, аялдык бакыт каалайм баарына. Мен Сейди Керимова Тоту. Кам көрүү кыз келиндер кеңешине кандайча кошулуп тургансыз? Мен ушу кыз келиндер кеңешине Самара Насырова аркылуу кошулуп калганмын. Кошулганыма 3 жыл болот. Жалпы ушул Москвада жүргөн кыз келиндердин жүрүм турумуна, экономикалык жактан кандай социалдык маселелерине жардам берип келатат деп ойлойсузбу ошондор? Ооба, жардам берип келатабыз, келип атышат. Мисалы, кээ бир айымдар жетишпей, бир турмуш шартына байланыштуу жетишпей калгандарга материалдык жардамдагы, финансылык жардамдагы кайсыл тарабынан болбосун жардамыбызды берип келатабыз, жардам берип атабыз. Токтокан айым эже дайыма болгон жагына жардам берип, ошон үчүн кам көрүү деп түзүлгөн жамаатыбыз. Бизде ар тараптуу кыздар бар. Мисалы айта кетсем, ресторан иштетишет, ырчыларыбыз бар, Майдинага окшогон сүрөтчү кыздарыбыз бар, ишмер кыздарыбыз бар, Тазагүл деген. Дагы ар тараптан кыздарыбыз бар, Кудайга шүгүр. Мен баардык ушу кыз келиндерге кааларым биринчиден баарына энелик бакыт, ден соолук, ар биринин үй бүлөсүнө үй бүлөлүк бакытты каалайм, эки дүйнөдөгү. Ден соолуктар чын болсун, үй бүлөлөрү менен аман эсен болушуп, ушу ата мекенибизге аман эсен кетелик. Менин атым Гүлзат. Кайсы жактын кызы болосуз? Жалал Абад областына караштуу Сузагай районунун Орто Азия айылынан болом. Кам көрүү кыз келиндер кеңешине кандайча кошулуп калгансыз? Ким аркылуу кошулуп калгансыз? Кам көрүү кыз келиндер кеңешине Зура Бакиева эже аркылуу кошулганмын. Кам көрүү атына затына жараша болгондуктан мен ошол убактарда аябай муктаж болуп жүргөнмүн. Ошондуктан мен муктаждыгыман ушул кам көрүүдөн жардам сурап, акчалай да, моралдык дагы жардам алып, ошол себептен кошулуп, ошо менен 2 жылдан бери бирге жүрөмүн. Өзүңүз эмне жумуш кыласыз? Мен өзү мурун супермаркетте кассир болуп иштечүмүн. Азыр жеке ишкериммен, кичинекей чайханам бар. Ушу чайхананы жакында арендовать этип алып иштетип жатам ижарага. Ушул кам көрүү кыз келиндер кеңешинин жетекчиси, төрайымы Токтокан Турсунбаевна тууралуу өзүңүздүн пикириңиз? Кандай аял? Токтокан Эсенова эжебиз атына заты жарашкан эже, аябай ак көңүл. Ушул кыргыздын ушул мигрант кыздарына жардам берсем экен, ушулар алдыга жылса экен, эч ким муктаж болбосо экен, бир гана эле Москвада жүргөн эмес, Кыргызстандагы жана башка чет мамлекеттеги кыргыз кыз келиндерине жардам берем деген алдыда көптөгөн максаттары бар. Акыркы мындай кылынган иштерден айтсак, пандемия убагында дагы көптөгөн аялдарга жардам беришти, акчалай дагы.
продукту моралдык жактан дагы айтканына турган, ишин так аткарган эже. Биз дагы ушул токтогон эжедей болобуз дейбиз. Аракет кылып жатабыз ошол. Кам көрүү кыз келиндер кеңешине бүгүнкү учурдан пайдаланып, бардыгына дүйнөдөгү бардык жакшылыктарды каалаймын. Биринчиден ден соолук. Ден соолук болсо бардыгы болот. Үй бүлөлүк, бактылуулук каалаймын. Тынчтык болсун. Кыргыз элим тынч болсун, эл катары биз тынч болойлу. Ушул бөтөн элде, бөтөн жерде иштеп жүргөн мигрант кыргыз кыз келиндердин бардыгына жакшылыктарды каалаймын. Бардык тилеген максаттарына жетсин. Ушул АКУ кыз келиндер кам көрүү кеңешиндеги эже сиңдилердин бардыгынын максаты бир. Ушул максатка баарыбыз чогуу бирге жеттүүнү каалаймын. Мен Урайымова Назгүл Анарбаевна 1978 жыл 19 июнда бул жарык дүйнөгө келгенмин. Кайсы райондун, кайсы Ош областынын Арабайын районуна караштуу Авиз айылында мугалимдин үй бүлөсүндө туулуп өскөнмүн. Кам көрүү кыз келиндер кеңешине качан кошулуп калгансыз? Ким аркылуу кошулуп калгансыз? Мен кам көрүү кыз келиндер коомуна кошулушума себепчи Зуура эже болгон. Лаклайфта иштеп жүрүп, ушундай кам көрүү кыз келиндер коомуна кошуласың деди. Айтканда эле мага ушунчалык жакты. Себеби бардыгыбыздын жүрөгүбүз кыргыз деп согот го. Кыргыз аялдарына мен бөтөн жерде жүрөм, чаңкап турат элем. Бир ооз сөз менен кошулганмын да. Ошол былтыркы жылы декабрь айында кошулганмын. Ошол боюнча ушулар менен коомдук иштерге активдүү катышып келе жатамын. Эмнеси менен жакты сизге кошулуңуз? Бул жерде бардык кыз келиндер, биринчиден төрайымыз Токтокан эже Эсенбаевна өтө мындай тактыкты, тыңдыкты, аялга болгон бардык сапатты ушул коомдон тапса болот да. Өтө бул биздин чөйрөбүз позитивдүү чөйрө. Иш өзүңөр жумуш менен иш чарчатып койгондуктан бул жерде эс аласың да. Адам өзүңдүн жан дүйнөңдү жаңылайсың. Көп позитивдөргө, активдүү багыттарга өзүңдү ошого үгүттөйсүң да. Мен ушул кам көрүү кыз келиндер коомуна каалоо тилегим эң биринчиден кымбат болгон ден соолук каалаймын. Баарына үй бүлөлүк бакыт каалаймын. Биринчиден заманыбыз тынч болсун, ар кандай оору суркоодон Аллахым өзү сактасын, көптү сактасын, көптүн катары бизди сактасын. Ушул бөтөн эл, бөтөн жерде бардыгыбыз эмне максатта келсек, ошол жакшы өзүбүздүн максатыбызга жетип, ошол өзүбүздүн эл жерибизге барып жашашты Кудайым насип кылсын. Өзүмө кандай жакшылыкты кааласам, бардык инсандарга ошол жакшылыктарды каалаймын. Мен атым Умурзакова Чынара. Кам көрүү кыз келиндер кеңешине кандайча кошулуп калдыңыз? Бул кеңешке мен Токтокан эже аркылуу келип кошулгам. Зуура эжелер аркылуу келип, булардын ушул чогулушуп, жакшы иштерди баштап эметип аткандарын көрүп, кызыгып келип кошулдум. Качан кошулдуңуз? 2 жыл болду мен кошулганыма. Ошол 2 жыл аралыгында сизге эмнелери менен жакты, эмнелерди аткарып атышат? Бул 2 жыл ичинде мен бул кам көрүү аялдар коомунан мен көп нерселерди көрүп, билип, үйрөнүп, көп адамдарга жардам берет экен. Айлыкча мына Токтокан эжекебиз кыйналган адамдар болот, ар кандай проблемалуу нерселер болот. Айлыкча мына Москва шаарында жаштар келип алып, түшүнбөчүлүк болуп, ажырашуу болуп, андай ар кандай эмелер болот да, ошолорго көбүнө жардам берет, акыл насаатын айтат. Кандай десем, моралдыктан, материалдык жактардан да жардам берет да, ошого эметип кызыгып. Каалоо тилегим мен бүт эле Кыргызстанга, бүт эле ааламга тынччылык каалайм. Айлыкча Кыргызстаныбыз өнүгүп, өрчүп, дайым Кыргызстан биримдикте ынтымакта болушун каалаймын. Кыргызстанда жүргөн туугандарыбыз, ата энелерибиз, бир тууган бала бакыраларыбыз тынч болсун. Бүттүк заманга тынччылык каалайм. Менин атым Назира, мен өзүм Гөлдөн болом, Калиева Назира. Былтыр кошулгам, былтыр энелер күнүнө арналган майрамда ошол жака келип, конок болуп келип, андан кийин кошулуп калдым. Онда ошо 1,5 жыл болуп калды буюрса. Ошондон бери эжекелеримдин арасындамын. Сунуш пикири же калуу тилейбиз? Сунушум мен эң башкысы азыр ушул жылы баарыбызга ден соолук, аманчылык, самый главный ата энебиз менен бирге ден соолукта болуп, аман эсен болуп, иштеген ишибиздин үзүрүн көрүп эле баарыбыз ден соолукта бололу. Менин атым Салтанат. Коомго кантип кошулуп калдыңыз? Эмнеси менен жагат бул?
Бул коомго мен Токтокан эже аркылуу келип калдым. Токтокан эже көлдүк, мен да өзүм көлдүкмүн. Ушул эже аркылуу келип, жакшынакай бир тойго келип калдык. Уул үйлөп, үй алган. Ошо тойго келип, ошондон бери жакшы тойлордо жүрөм. Учурдан пайдаланып, жалпы айымдарга кабыл элек. Мен бардык аял затына каалайт элем. Биримдикте, ынтымакта, биргеликте бололук деп. Анткени биз азыр башка жерде, башка өлкөдө жүргөндүктөн, мигрант деген атыбыз болгондуктан бардыгын ынтымакка чакырып, ушул коомго чакырат элем. Сакалдуулар бар, жаштар бар. Бири-бирибизге таалим, тарбия берип, ынтымакта, биргеликте Кыргызстаныбыздын каада салтын алып жүрөбүз. Бүгүнкү күндө мынакей апапакай кыргыз көйнөктөрдү кийип, өзүбүздүн каада салтыбызды колдонуп жүрөбүз. Эң сонун. Токтоолотова Жылдыз. Ana şu Dağsı'nın kızı oğlum. Камкөрүү кыз келиндер кеңешине качан кантип кошулган? Камкөрүү кыз келиндер кеңешине мен ушул жылды жаңы жыл 2020-жылы жаңы жылда корпоративде чакыруу алдым, ошондо бардым, ошо менен анан кошулуп калдым. Жакшы, кантип кошулдуң? Эми биздин аялдардын проблемасы аябай көп азыр оор немелер, ошолордун бардык проблемаларын карап отурсаң, аябай жакшы жөрөлгөлөрү көп экен да, жакшы жардамдар аябай көп экен, ошондуктан кошулдум. Кандай сунуш киргизет элеңиз ушул камкөрүү кыз келиндер кеңешине? Дагы кандай маселелер же кандай нерселерди жасаса экен дейсиз? Алдыдагы көп, булардын өзүнүн мынтип угуп отурсаң көп немелери, пландары көп, жакшы максаттар бар да, ошолордун бардыгын ишке ашырса, аябай эле жакшы жардамдар болмок биздин аялдарга. Токтокан Эсенованы жакшы тааныйсыз? Токтокан Эсеновна менин жеңем болот. Мен айсиңде болом. Эмнеси менен жагат? Жагат характери менен, ачык айрымдыгы менен, адамгерчилиги менен. Жалпы ушу бүгүнкү айымдарга, ушул жерде отурган айымдарга өзүңүздүн каалоо тилегим бардык аял, ушул жердеги аялдар эмес, бардык дүйнө жүзүндөгү энебиз, бардыгыбыз эне деген үч тамган ичинде не деген гана асыл кыялдар, асыл максаттар жок. Ушулардын бардыгыбыз балдарыбыз деп жүрөбүз, бала. Балага эне, энеге бала деп, ошо бактылуулук, ар бир энеге ден соолук, дайыма эмне тилебиз, ошо тилектердин баары иш жүзүнө ассın, бактылуу болсун. Менин атым Гүлшайыр. Мен бүгүнкү майрамга чакыруулар менен келип калдым. Зуура эже айтып, бул коллектив аябай жакты. Токтокан эжеге аябай сонун эже экен, активист эже экен. Москвада аялдар коому экен, уюштуруп жүрөт экен. Аябай жакшы эже экен. Мага жакты коллектив. Бүгүнкү күн аябай сонун, майрамдуу, көңүлдү ырдап бийлеп, кыздардын көңүлү аябай ачык. Дайыма ушинтип күлүп, жайнап жүрөлү. Кыргызстаныма салам айтам. Москвада жүргөн бүт бардык мырзаларга, айымдарга, мекендештерге чоң-чоң ийгиликтер каалайм.